Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden görüşçüler. Жалпы туғандар, барыңыздарға салам. Оштун Кыргызчек айылынан, Калыбектин жаңы тайынын бири келиптир. Ушул жерде качка породасы азыр туғандар силерге биз маалымдайбыз. Кандай экенин баарын силерге сүрөттөп туғандар мүнөздөп берели. Бүгүнкү чыгарыла турган тике туғандар тайдын кайманаты кандай экенин сурайлы, биз баштадык. Калыбек балбан, ассаламу алейкум. Ке учурашалы биринчи. Кандай жакшы Калыбек? Сары кашка. Менимче данчак окшойт Калыбек. Данчак, Таза данчактанбы дейм да? Данчак бар, Таза данчак. Караңыздар. Бул эми сен негизи көбүнчө ушундай кунандарды чыгарасың. Бул деле кунан болуш керек. Кунан. Таза кунан, а? Кайманаты кандай? Так. Мына машина өткөндөн кийин улантабыз. Мына достор, биз бул жака эле тартууну туура көрдүк. Машиналардан кичине оолак. Ушул жерде тартып көрсөтөлү достор. Анда эмесе бул тайдын толук мүнөздөмөсүн силерге мен алып берүүнү баштайын. Кеттик анда туугандар. Тайдын толук түзүлүшү, турган турпаты туугандар жактыбы, жакпадыбы комментарийге жазасыздар. Калыбектин бул жаңы тайы кандай ат болду экен азыр маалыматты алалы. Калыбек маалымат бере беркем. Каяктан келди? Бул минги же минги эмес, ошол боюнча бир мүнөздөмө бер. Так. Америка бул местный ака. Местный, ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган, Келген эмес. Келген эмес. Ондо ата теги данчактар окшойт онда. Мунун энеси данчак. Энеси данчак. Атасычы? Мунун атасы. Эми атасы Бишкектен келген экен. Мен айттым. Энесин айтып боюнча Эссем деген аттын породасына линиясын экен да. Эссем. Бишкекте Эссем деген аттын баласы. Алда данчак болуш керек менимчечи. Биздин ноокатка келген экен. Бул чоң ат эле, чоң ат. Ошонун баласы келген экен, ошонун баласы экен да бул. Эссемдин, а? Мына достор. Кличкасын эмне деп койдуң? Кличка. Тумар деп койдум. Тумар деп койдуң. О, Тумар. Атына заты жарашкан, Кудай кааласа ат болсун. Өзү ошол жактан келген деген, а? Тумар болуп. Мына достор, жүрөк качканын көрүп коюңуздар. Бою канча чыгат Тумардын? Тумардын бою 1.57 Америка. 1.57. Жаныбар. Туяктарына бир маани берип көз чаптырып коюңуздар. Тике туяк. Бул эми гана байланган окшойт менимче. Жетек эмилен тат. Жетек. Ордунан ойдолоктогон жаныбар. Жеңил жылкы экен мына достор. Бери бастыр. Бул Кудай кааласа чоңойсо сүрөт болот го дейм, а? Картинкадай. Караңыздар. Эми кандай ден соолугу кандай экен, мүнөзү кандай экен ошол боюнча айт. Ден соолугу таза. Ден соолугу жакшы, а? Ден соолугу сыртынан деле көрүнүп турат да. Колу Колу аябай таза. Колу таза. Таза, эч жеринде бекнек жок. Арканын эки туягында агы бар экен достор. Артынан дагы таптын коюлду. Алдыңкы сол туягында пешенесине кашкасы мына достор. Артынан дагы мүчөсүн бир сыра көрүп баа бериңиздер, Жана Тумарды 2 жыл сабыр кылып ким караган болсо достор, Кудай кааласа жакшы ат болуп берет деген үмүтү бар экен Калыбектин. Тумардын баскан басыктары. Туякта эч кандай айып жок, а? Жок. Айып жок. Мына достор. Тишин бир көрсөтүп койсо кандай болот? Көрсөтөбү? Тишин. Бир аракет кылып көрөлү, а? Така көрөлүк. Так. Эт. Болуда эмес, а? Келген адам өзүнүн көрөт. Ким келсе көрүп алат. Мына достор, 2 жаштагы кунан. Ушул болду эми бас айтылабы Калыбек? Бас айтылат Америка. Канча деп коесуң? Басы жакын 3000 Америка. Жакын $3000. Мына достор, $3000, жакын $3000 достор. Чалып Калыбектин номерине байланышыңыздар. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр достор. Муз-ТV каналы туугандар ушул Тумар деген кайманаттагы данчакты тартып көргөзүп берди. Оштун
Кыргыз чек айылынан. Анда эмесе туғандар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, соодага береке каалайбыз. Аман болуңуздар.